Улуттук илимдер академиясынын багылып жаткан тропикалык жана субтропикалык өсүмдүктөрдүн 30%дан ашыгын үйшүк алды. Бул күнөскана борбордук жылуулук системасы менен жылытылгандыктан Бишкек жылуулук борбору авариялык абалга кептелгенде температура төмөндөп өсүмдүктөрдү үйшүк алып кеткен. Экзотикалык өсүмдүктөр өсүп жаткан бул күнөсканада азыркы учурда абанын температурасы 10-15 градусту көрсөтүп жатат. Суук болгон маалда 7-8 гана градус болуп калыптыр. Ошол себептен бул жерде өсүмдүктөрдүн көбү үйшүк алып кеткен. Бул кырдаалдан чыгыш үчүн атайын мешти алып келип, от жагып, абалдан чыгышкан. Мекеме жетекчилиги меш алып келип, бардык чараларды көргөнү менен баары бир кеч болуп калган. Батареялардагы жылуулук дагы деле болсо нормага жетелик. Оттун жардамы менен нормага алайык жылуулукту алып келүүдө. Монстера, вот Бурмантия. Учурда бул жайда 550 өсүмдүктүн түрү өстүрүлүүдө. Адистер бардык күчүн өлүм алдында жаткан өсүмдүктөрдү терилтүүгө жумшап жатат. Маселен, бул банандын жалбырактары толугу менен бүрүшүп калган. Ошол эле маалда алойлор, бир топ уникалдуу өсүмдүктөр үшүп өлүм алдында жатат. Она должна, да, листья все были вверх. После мороза листья упали, подмерзли. Сууктан жабыр тарткан өсүмдүктөрдүн канчасы тирилип кетер болду экен? Бул суроого адистер бир жактуу жооп бере албай турушат. Ажайып бул оранжерея мындан 70 жыл мурда түптөлүп, уникалдуу өсүмдүктөр бери жагы Казакстан, Өзбекстан, ары жагы Европадан алынып келинген. Эгерде абал эч кандай өзгөрбөсө, элдерди жардамга чакырабыз дешет. Наши растения выживали. Кандай гана шумдуктуу өсүмдүктөрүбүз бар. Элдерден ушундай ысык өлкөлөрдө өскөн өсүмдүктөр болсо алып келип бергиле деп сурайбыз го. Болбосо канча деген эмгек кетти. Менин бул жакта иштеп жатканыма 40 жылдан ашты. Бүт өмүрүмдү бердим. Кээ бир өсүмдүктөрдү ошондон бери өстүрүп келатабыз. Булардын ордун кантип толуктайбыз эми? Булардын ордун күнөөлүү тарап толуктап бериши керек деп ойлойм. 26 январь күнү Бишкек жылуулук борбору аварияга учурап, от казандардын айрымдары иштебей, суу азайып кеткен. Мындан улам жылуулук толук кандуу жетпей калган. Буга чейин бир да жолу мындай кырдаалга туш болгон эмес. Ботаникалык бакчанын кызматкерлери өсүмдүктөрдү эми кантип калыбына келтирер болду экен. Улукбек Кутманбаев, Тилек Аскатбеков, РТВ Медиа.